Ош шаарынын борбордук көчөлөрүндө орнотулган камералары уурулук, тоноочулук, ар кандай кылмыштуу фактыларды аныктаганга бир топ пайдасын тийгизген. Байкоочу камералардын монитору Ош шаардык ички иштер башкармалыгында орнотулган. Ал эми камералардын жардамы менен бир канча кылмыштуулуктун бети ачылып, бул сыяктуу көрүнүштөр бир топко кыскарган. Буга чейинки ошо коюлган 200 камеранын иш жүргүзүүсү тынымсыз иш аракети болуп турат. Бул негизги экран бизде турат, Ош шаардык ички иштер башкармалыгында. Ошол жерден бүт бардык шаардын жогоруда айткандай негизги көчөлөрүн карап турабыз. Анан ошондой эле катталган кылмыштар боюнча, мисалы ар кандай кылмыштар катталат, уурулук, ошол эле тоноочулук фактыларын ошол камеранын жардамы менен биз ачып алдык десем болот да. Камеранын негизги пайдасы өтө көп тийет бизге. Анткени ошол видео көзөмөл аркылуу биз көптөгөн кылмыштардын бетин ачтык десем болот. Коопсуз шаар долбоору көтөрүлүп, жакынкы күндөрү тендерге коюлар айтылууда. Азыркы учурда Ош шаарынын негизги көчөлөрүнө 200 камера орнотулган. Бирок бул байкоочу камералар Ош шаарына жетишсиз. Анткени шаар ичи дагы 80 километрге жакын аралыкка видео байкоо орнотуу керектигин билдиришүүдө. Жок, албетте бул 200 камеранын 100дөн ашык бул жергиликтүү бюджет эсебинен коюлган, эл аралык уюмдардын жардамы менен коюлган. Бул жетишсиз. Биздин дагы 80 километр шаарда 80 километр жерге ушундай фото камераларды, фотофиксацияларды орнотуу боюнча биздин атайын анализдеп чыкканда, ушундай анализ чыккан дагы бир 80 километрден ашык жерге камера жана фотофиксацияларды орнотуу планда бар. Жакынкы күндөрү тендер өткөрүлүп, уткан компания видео байкоо техникаларын орнотулат. Ош шаарында азыркы күндө 200 камера болсо, анын жанына жол эрежелерин бузгандар үчүн атайын сүрөткө тартуу аппараты коюлган эмес. Бул сунуш аткарылып калса, жол кырсыктары бир топ кыскармак деп билдиришүүдө айдоочулар. Ошондой ham болот да, жеңилге. Тескери, ana shu kamera bor deb sekin keladi. Shu hozirgilar barisi yosh bolalar, ko'p haligi pravila bilmaydi. Kamera qo'yib qo'ysa, sabahda kamera bor, keyin ko'radi deb nima bo'ladi da. Азыркы учурда өлкөдө жыл сайын жол кырсыктары кескин көбөйүүдө. Бул көрүнүштүн алдын алуу үчүн коопсуз шаар аталышындагы долбоор иштелип чыккан. 2017-жылы 10 ай ичинде Ош облусунун аймагында 685 жол кырсыгы катталганын, анын кесепетинен 126 адам каза болуп, 1196 адам ар кандай жаракат менен ооруканага түшкөн. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары.